Эл башкарууга аттанган дымактуу жарандардын саны башында 65 болуп катталган. Бул сандын ичинде ар тарамактын өкүлдөрү, жумушсуз калгандары, пенсияга чыккандары дагы бар эле. 12 талапкердин документи так болбогондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы артка кайтарган. Эми алардын саны азайып олтуруп, бүгүнкү күндө өз каалоосу менен талапкерлигин алып салгандар дагы болду. Шайлоо коюндусун программасы окшош болсо, аны элдин башына айлантырбайлы, мына азыр барып Борбордук шайлоо комиссияда арыз жазып келдим. Баш тарткандардын көпчүлүгү өздөрү моюндап элдин басымдуусу бир талапкерге ыктап жаткандыгын байкашкан. Андыктан кол топтоо убагында программаларынын окшоштугун жүйө келтирип алып салуу чечимине келишкен. Бүгүн мен Боршайкомго келип, өзүмүн президенттик кандидатымды өз калоом менен арыз жазып чыктым. Мыйзамга ылайык талапкер болчулар 1 миллион күрөө акысын төлөп, андан соң 30 миңден кем эмес 60 миңден ашпаган кол топтоо талабын аткаруу керек. Бүгүнкү күндө 21 талапкер аталган талапты аткарып, Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп беришкен. Кол топтоо мөөнөтү 3 декабрда аяктаган. Клара Соронкулова 33.458, Аймен Касенов 46.270, Бабыржан Толбаев 59.029, Адахан Мадумаров 39.856, Садыр Жапаров 59.998, Равшан Жээнбеков 39.874, Рашид Тагаев 40.651, Элдар Абакиров 43.630, Жеңишбек Байгуттиев 51.896, Арстанбек Абдылдаев 47.998, Курсан Асанов 43.864, Бактыбек Калмаматов 35.300, Мыктыбек Арстанбек 33.083, Абдил Сегизбаев 55.480, Улукбек Кочкоров 43.804, Кубан Чороев 39.053, Кубанычбек Токтосунов 30.106, Канат Исаев 38.987, Каныбек Иманалиев 35.658, Имамидин Ташев 35.493 колтамга чогултуп Боршайкомго тапшырган. Ал эми Самат Ибраевдин чогулткан колтамгалары белгиленген санга жетпей калгандыктан жарыштан четтетилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын колтамгаларды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу аны аныктыгын 8 күндүн ичинде текшерип чыкмай болду. Бул ишке мамлекеттик каттоо кызматкерлери жана сот экспертиза чөйрөсүндөгү кызматкерлер тартылган. Документтер күмөндүү болсо жараксыз деп табылып, чечим кабыл алынышы ыктымал. Шайлоо фондунан каржылоо башталганга чейин эгерде колтамгалар чогултулган болсо, алардагы колтамгаларды анык эмес жана жараксыз деп тапканга негиз болот. Ошол негизинде атайын корутундун негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечимдерди кабыл алат. Колтамга топтой албай калган талапкерлер дагы бар. Эми мындан ары башка талапкерлердин колтамгасы кабыл алынбайт. Тактап айтканда алар автоматтык түрдө четтетилди. 20 талапкер күрөөсүн төккөн, калгандары болсо депозиттик эсепке которгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которбогон талапкерлер мындан аркы мөөнөтүнөн мурда дайындалган шайлоого катышуудан баш тартууга ушул негиздер боло алат. Президенттик шайлоо менен референдумду чогуу өткөрүүгө Борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Бул ыкма 2016 жылда өткөрүлгөн шайлоодо колдонулуп, референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосу бирге өткөрүлгөн. Чыгым болжолдуу түрдө 40 миллиондун тегерегинде болушу мүмкүн. Мыйзам кабыл алынган болсо, анда Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте референдумду өткөрүүнү даярдоону баштайт. Кыргызстандын бүгүнкүдөй мына бюджеттин тартыштыгында бир ок менен эки коёну атуу эле. Ал мындай жалпак тил менен айтканда президенттик шайлоого өзүнчө каражат кетирип, конституциялык реформага өзүнчө каражат кетирген, бул оңор эмес чыгымдарды алып келмек. Президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо 10 январга белгиленген. Талапкерлер 14 декабрга чейин бардык талапты аткарып бүтүшү керек. 15 декабрдан үгүт иштери башталат. Кыргызстан 6 президентти тандоонун алдында турат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.